Эти Бакыр Терексай, Кыргыз Алтын ачык акционердик коому менен Түркиялык Эти Бакыр компаниясынын биргелешкен ишканасы. 2015-жылы компания Жалал-Абад облусундагы Тереккан, Перевальная жана Терек алтын жана сурма кендерин иштетүү боюнча тендерди утуп алган. 2020 yılında buraya geldiğimde Эти Бакырдын бул жерге келүүсүндө башкы максат Тереккан. Бул чоң карьер. Биз алабыз деп жаткан алтындын 90% ошол Тереккандан чыгат. Азыр биз турган Арча суудагы жумуштарды 2020-жылы февралда баштаганбыз. Мен келгенде бул жерде эч нерсе жок эле. Ошондой эле биздин Кыргыз Алтындан калган эски жумуш ордубуз Ак Теректе болчу. Ал жерде гаражыбыз, жатакана жана башка буюмдарыбыз бар. Алардын баарын ушул жерге көчүрүп келе баштадык. Инвестор 1969-жылы негизделген жана бүгүнкү күндө Түркиядагы эң ири компаниялардын бири болгон Жеңгиз Холдингдин туунду компанияларынын бири болгон Эти Бакыр акционердик коому болуп саналат. Учурда Жеңгиз Холдинг 35 туунду компанияларды камтыган Тооген, энергетика, курулуш, туризм, авиация сыяктуу түрдүү тармактарда иш алып барат. Эти Бакыр Терексай компаниясы түзүлгөндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин өзүнө алган бардык милдеттенмелерин аткарып келет. Ишкана мамлекетке инвестиция алып келүү менен гана чектелбестен, мамлекеттин социалдык турмушу менен да тыгыз байланышта. Эти Бакыр Терексай жүздөгөн жумушчу орундарын түзүү менен бирге Жалал-Абад жана Чаткал райондорунун инфраструктурасын өнүктүрүүгө салым кошууда. 2016-жылдан бери бюджетке түшкөн жалпы сумма 2,1 миллиард сомду, же 24 миллион АКШ долларын түздү. Белгилей кетсек, фабрика ишке киргенден кийин салыктын көлөмү бир топ көбөйөт. Мындан тышкары, компаниянын жылдык социалдык пакети жергиликтүү калктын жана айыл өкмөттөрдүн шарттарын жана инфраструктурасын жакшыртат. Соцпакеттер төлөнө баштады. Буга жылына 15 миллион соцпакет курулган. Бул фабрика курулганга чейин. Фабрика курулгандан кийин 20 миллиондон кем эмес деген келишимдер бар. Кудай буйрса фабрика ишке киргенден кийин бир үстүн айылга жылына 20 миллиондон кем эмес соцпакет төлөп турат. Эти Бакыр Терексай жергиликтүү башкаруу органдарына, айыл тургундарына, ошондой эле райондук, облустук администрацияларга кошумча ар кандай жардамдарды көрсөтүп келет. Натыйжада 2016-2021 жылдар аралыгында компания тарабынан 37 миллион сомдон ашык суммада кошумча каржылык жардам көрсөтүлгөн. Алтын иштетүүчү фабриканын курулушу башталгандан бери калдык сактоочу жай жана инфраструктура объектилери менен жумушчулардын саны 2022 жылдын январь айына карата 1000ден ашуун адамды түзөт. Анын 90% жергиликтүү тургундар. Кудайга шүгүр, азыр ошо мемелер келгенден бери жакшы. Ар бир үйдө жок дегенде бирден экиден бала чакалар иштейт. Эртең менен алып кетишет, кечинде алып келип коет. negizинен алып киргенде айттарда эле Рамазан айларында эле продукта жагынан өз заманы көрүп жатсаң өз кыйынчылык болуп турганга байланыштуу ушу жардам берип атышат. Эти Бакыр Терексай ишканасы 2036 жылга чейин кен иштетүүгө лицензия алган. Долбоор 15-20 жылга эсептелген. Бул долбоордун жалпы инвестициялык баасы 200 миллион доллардан ашты. Бул инвестициялар менен компания Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошуп, заманбап технологияларды колдонуу менен алтын казууга жакшы шарттарды түзүүдө.